жагын 2 жылдап ушул жерге чегарачы кызматтарды постторду койгула деп сайрап келишкен. Бирок тилекке каршы бул аткарылган эмес. Так ошол себептен биз чегара кызматын күчөтүлсүн. Чегара кызматкерлери жок жерлерге чегара күзөттөрү коюлсун деген талапты коюп жатабыз. Элдин бейпил жана тынчтык жашоосу үчүн жашоосу камсыздалсын. Ошондой эле биз ушул чегара коопсуздугун күчөтүү максатында Балыкчы шаарындагы танк батальону Баткенге көчүрүлсүн деген талап коюп атабыз. Балыкчы шаарындагы танк батальонго көчүрүлсүнбү? Балыкчы шаарындагы танк батальонго көчүрүлсүнбү? Көчүрүлсүн. Балыкчы шаарындагы танк батальону Баткенге көчүрүлсүн. Баткен шаарындагы, Баткен областындагы чегарада жашаган адамдардын тынчтык, бейпил жашоосун камсыздап берсин. Биздин экинчи койгон маселебиз бул Тажикстан Республикасы сойлонмо саясатын, башкача айтканда экспансия саясатын токтотсун. Өзүңүздөр билип келесиздер, буга чейин көптөгөн бардык эле проблемаларды ушул Тажик Республикасы жарандары бийлиги баш болуп ушул ар кандай провокациялык кадамдарга барып жатат. Бул провокациялык кадамдар менен токтой эле калбастан, алар Кыргызстанды эл аралык аренада агрессор катары көргөзгөн аракет жасап жатышат. Муну биз эл аралык массалык маалымат каражаттарына байма-бай Кыргызстанды агрессор катары көргөзүп жаткандыгын байкап жатабыз. Ошондой эле алар бир тараптуу маалыматты таркатып, ушул азыркы чыгып жаткан Баткен Аксайдагы водоканалдагы ушул Тажик Республикасынын аймагына карайт деген сыяктуу ар кандай сөздөрдү чыгарып атат. Так ошол себептен биз маалымат саясатын жөнгө салуу үчүн Тышкы иштер министрлигине Тажикстандагы чагымчыл провокаторлордун алдын алуу максатында Тышкы иштер министрлигинде эл аралык массалык маалымат каражаттарына маалымат саясатына көңүл буруусуну талап кылабыз. Маалымат саясаты көзөмөлдөнсүнбү? Көзөмөлдөнсүн. Маалымат саясаты көзөмөлдөнсүнбү? Көзөмөлдөнсүн. Биз эл аралык аренада агрессор эмеспиз. Биз Тажикстандын провокациясын токтотууга каршы чыгып атабыз. Урматтуу достор, биз Кыргызстан, кыргыз эли аябагандай айкөлө эле экенбиз. Ушунча жылдан бери Тажикстандын ар кандай провокациялык кыймылдарына чыдап келе жатабыз. Бирок бул мындан ары токтотуп чечилиш керек. Так ошол себептен биз Баткен областы жана Кыргызстандын мыкты жарандары менен биргеликте чегара Тажикстан Республикасы менен болгон чегара жабылсын деген талап коюп атабыз. Чегара белгилүү бир убакытка чейин чегара маселелери чечилгенге чейин жабылсын. Чегара жабылсын. Чегара жабылсын. Чегара жабылсын. Андан кийин Тажикстан Республикасына өтүп жаткан бүтүн бардык аткезчиликтерди токтотту деген менен аткезчиликтер болуп жаткан баарыбыз күбө болуп жатабыз. Акыркы учурда социалдык тармактарда ошол Элек район максат айында бир канча фуралардын кеткендерин көрүп жатабыз. Ушул аткезчиликтердин бардыгы токтотулсун. Аткезчиликтер! Аткезчиликтер! Эми урматтуу туугандар, биз Тажикстан Республикасындагы Кыргызстандын элчиси эки жумуш кылып жатат. Эмне менен алек болуп атат? Эмне үчүн биздин Тажикстан Республикасындагы жүргөн жарандарды байма-бай текшерүүгө алып жаткандарына көңүл кош мамиле жасап жатышат. Так ошол себептен Кыргыз Республикасы Тажикстан Республикасындагы элчиси Бишкекке консультация үчүн чакырып алынсын. Бишкек Тажикстан Республикасындагы элчиси Бишкекке чакырылып алынсын. Консультация үчүн чакырылып алынсын. Тажикстандагы элчи Бишкекке чакырылып алынсынбы? Алынсын. Тажикстан Республикасындагы Кыргызстан элчиси Бишкекке чакырылып алынсын. Алынсын. Урматтуу туугандар, эми мындай маалымат ушул
Gece günü özünüzler sebep oldunuzlar. Tacikistan Respublikası Kırgızstan'da el aralık arenada agressor katары көргөзүү максатында Tacikistan Respublikasынын 2 жаш окуучусун кыргыз аскерлери уруп салды, төбөлөп салды деген ариз шылтоону коюп, Кыргызстанга нота жиберди. Бирок бул жалган маалымат болуп чыкты. Ошол жалган маалыматты Tacikistan Respublikasында өздөрү да официалдуу четке какты. Дал ошол максатта жалган маалыматтын негизинде Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы элчисине берилген нотанын эсебин суроо үчүн Тажикстан элчиси Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине чакыртылсын. Tacikistan elçisi Kırgız Respublikası'nın Dışkı İşler Ministrliğine çakırtılsın. Andan sırtkarı, uşun mene uşuğa koşu, Kırgız Respublikası'ndaki Tacikistan'dan elçiliğinin bir kança hizmetkerlerine persona non grata dep jariyalansın. Persona non grata dep jariyalansın. Persona non grata dep Persona non grata dep. Andan sırtkarı mınakey. Бұл 7-ші бізден талап болды, 8-ші талап Баткен обласындағы мәдени объектілеріміз бар бізде. Бұл bir қанша мәдени объекттер су, канал, ошолдорда су бөлүштүргүч аймактар. Өзүң айткандай бардыгы элде колдонуп өткөндөгүдөй кылып койсо кандай кыласыңар? Кандай кыласыңар? Кыргызстандан Зерттемен чогулуп, мына ушул жерде жүргөндөр балдарды терип, Баткенге жөнөйүп жаткан жерден бизди алып калды. Себеп дегенде, если ал жерге адамдар аралашып кетсе согушка, бул Орта Азияда эң опасный согуш болуп кетет. Бул Тажикстан бул не үчүн ошол бар башыма. Себеп дегенде ал жерде өзүнө жакын эме кылып эле коелу. Эң күчтүү контрабандадан бери 5 Эмнеге тартпаш керек? Себеп? Тартпайла койгула. Себеп? Тажикстандын ушинтип элини тартып жарыя кылганын көрдүңөрбү? Интернетте жок, көрдүңөрбү? Биринчиден да. Анан не иш керек ошондо? Түшүндүңүзбү? Көрдүңөр, мага жооп бер. Тажикстандын ушундай блогерлери чыгып алып, элдерин монтип тартып, агрессия кылып жүргөн Блогер болбосо деле азыр бул тикетти журналисттер чыгарып атпайбы? Анча деген журналисттердин жоопкерчиликтери бар алардын. Алардын өзү жоопкерчиликтери бар. Блогер менен журналистти жанагы улуу сөздү уятсат. Аны келип салыштырып айтып, өзүң деле билесиң анычы. Сен жанагы сурооңа жооп бер. эмнени? Тажикстанда элинин ушундай ызылап чыкканын публикага чыгарабы? Биринчи очо чыгарабы? Ошон үчүн коопсуздук үчүн болду.